жылдан баштап уже туруктуу өнүктүрүү боюнча атайын иштерди алып барабыз. Ооба, себеби деген могу социалдык экономикалык өнүгүүгө дегенде баары бир баягы үй тиричиликке кээ бир биосфералык зоналарга мисалы үчүн жашоочулар да кирип калганда, территориялар кирип калганда, ошону айтып атам да. Демек жакта деген илимий иштер жөнүндө сөз болуп атса, бул жакта деген социалдык өнүктүрүү боюнча болуп атса, экөө мындай төп келишпей атабы же силерге ошон үчүн зоналарга бөлүп атасыздар да, биосфералык зонанын ичинде дагы зонага бөлүп атасыздар, Мындай жалпысынан Ысык-Көл аймагы биосфералык аймак болуп саналат. Ал биосфералык аймак 4 зонага бөлүнөт. Бул жок, аны билем. Просто мен айтканым, демек ошол жерде жашоочулар кирип калганда алар менен тиричилиги деген түздөн-түз байланышканда, анан ошол биосфералык зонанын ичинен дагы бул ушул именно социалдык экономикалык өнүктүрүүгө, мисалы үчүн жашоочуларга жардам берүү үчүн да кандайдыр бир көмөктөр көрсөтүлөбү? албетте көрсөтүлөт. Бул жана буфер зонасында ошол зонаны биз бүгүнкү күнү жана переход зонасына чыгарып, ошол жерде жанагы жалпысын айтып кеткенде недропользование да бар, аякта башка иштетилүүчү иштер да бар, айыл чарбачылык багытында иштер. Ошонун ичинен эле аянтынан көлөмүнөн эле өтөт. Ошондой максатта иштеп барат. Кийинки суроо, 16 жыл бою ведомство алдындагы аймактык мамлекеттик баягы башкармалык бири-бири мындай механизми мындай толукталган эмес деп жазып атасыздар да. Ошондо деген эгер биосфералык зоналардын өзү эле айыл өкмөттөрүнүн территорияларына кирип калган, чынбы? Туура. Ошонун негизинде мисалы үчүн бизде деген ушу көлдүн тегерегинде деген өтө көп баягы жапайы пляждар өтө көп турабы. Анан ошол жерге барсаң, айыл өкмөт жооп береби инфраструктурага же болбосо биосфералык зона жооп береби? Себеби элдер барып атат. Эми баягы деген бар, жаратылыш деген бар дегендей, ошого ким жооп берет инфраструктурага именно? Айыл өкмөт жооп береби же биосфералык зонага кирген ошол силер жооп бересиздерби? Бүгүнкү күндө биздин жоопкерчилик талабыбыз аякта өтө мындай каралган эмес. Ал жерде жер террай эмес деп коет, айыл өкмөттүн жери болсо айыл өкмөтү жооп берет. Биз жалпысынан эле карап, ошол жерлерде мисалы үчүн жана зоналарга багытталган жерлерде мындай иш-чараны алып барганга мүмкүн, мындай иш-чараны алып барганга мүмкүн эмес деп бир багытта эле бир иштерди эле сунуштап турабыз. Башка дагы Токой чарбасынын жерлери бар. Андан сырткары бул Жок, мондай дегенде мисалы үчүн ошол жерге пляжга бара турган элдер бир жерден сөзсүз түрдө акча төлөп өтөт да. Ошол акча демек кимге келип түшөт? Же алар иштетиш керекпи, же силер иштетишиңер керек? Алар өздөрүнүн кызыкчылыгы үчүн аны мисалы үчүн мындай эле ажатканар. Бул каражат местный бюджетке түшөт, бизге түшпөйт. 10 секунд. Демек айыл өкмөтү ошол жерлерге ажаткананы курганга милдеттүү. Туура.